Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы капитализмдин 3 борбору, акыркы мезгилдин глобалдуу проблемалары. Сабактын планы. Америка Кошмо Штаттары, Батыш Европа, Япония. Капитализмдин дүйнөлүк 3 борборунун карым-катнаш динамикасы. Азыркы доордун глобалдуу проблемалары. Термоядролук согуш коркунучу. Жер шарынын байлыктарынын азайышы жана экология. Демографиялык фактор. Интеграция дүйнөлүк өнүгүүнүн негизги тенденциясы катары дүйнөлүк 3 борбору Америка Кошмо Штаттары, Батыш Европа жана Япониянын ортосундагы конкуренцияны күчөттү. 3 борбордун таасирин кеңейтүүгө өз ара тирешүүсүнүн натыйжасында улам жаңы бийиктикке көтөрүлүүдө. Капитализмдин 3 борбору 20-кылымдын экинчи жарымында калыптанып бүткөн. Америка Кошмо Штаттары. АКШ өндүрүштүк жана илимий-техникалык революция эң жогорку өнүккөн өлкө. Ички рынок жана табигый ресурстарга бай. АКШнын чет өлкөлөргө да эң чоң капиталдык салымдары бар. Эл аралык ири компанияларга ээ. АКШнын экинчи экономикасы да өнүккөн. Аскердик күчү боюнча алганда да дүйнөдө биринчи орунда турат. Батыш Европа. Батыш Европа өлкөлөрү ич ара бири-бирин толуктап, өндүрүштү жана капиталды интернационалдаштырууда алдыда жүрүшү менен айырмаланат. Батыш Европа өлкөлөрү өздөрүнүн Африкадагы, Жер ортолук деңиздеги, Тынч океанындагы, Кариб бассейниндеги мурдагы колонияларын пайдаланышат. Япония. Япония дүйнөлүк алдыңкы технологияларды натыйжалуу пайдаланган. Өздөрүнүн жаңы технологиялык процесстерин колдонууга өткөн. Жер байлыгынын аздыгына байланыштуу Япония сырттан келген ресурстарды үнөмдүү пайдаланат. Өлкөдө калдыксыз технология колдонулат. Капитализмдин дүйнөлүк 3 борборунун карым-катнаш динамикасы. 1960-жылга чейин Америка Кошмо Штаттары экономикалык, каржылык жана технологиялык жактан Батыш Европа жана Япониядан алдыда турган. Бирок 1950-80 жылдардын ортосунда анын жеке үстөмдүгү солгундай баштаган. Өндүрүштүн жаңы көлөмү боюнча Япония экинчи орунга чыкты. Экспорттук көлөмү боюнча да АКШ менен тең тайлаша алды. Глобалдуу көйгөйлөр. Глобалдуу проблемалар деген термин 1960-жылы колдонула баштаган. Бул французча глобал, жалпы, латындын глобус, жер шары деген сөзүнөн алынган. Футурологдордун бир бөлүгү глобалдуу проблемалардын бир бөлүгү чечилбей, жер шарынын кыйрашына алып келет дешет. Алар дүйнөлүк цивилизациялардын буга чейин жиксиз жок болгондугу жөнүндөгү фактыларга таянып айтышат. Заманбап цивилизациянын жаратылышы жөнүндө оптимисттик көз караштарда арбын. Бул проблемаларды жоюу үчүн жер жүзүндө жашаган бардык өлкөлөр биргеликте аракеттениши зарыл. Азыркы доордун глобалдуу проблемаларына согуштук саясий, ресурстук экономикалык, демографиялык, дүйнөлүк чарба, космосту өздөштүрүү, термоядролук согуш коркунучу, экологиялык, кен байлыктардын азайышы жана башкалар кирет. Термоядролук согуш коркунучу. Глобалдык проблемалардын ичинен эң маанилүүсү дүйнөлүк термоядролук согушту болтурбоо. Жарыша куралдануунун кесепетинен курал-жарактардын арсеналы адамзатты тукум кырыт кылууга жөндөмдүү деңгээлге жетип, ашып да кетти. Азыркы учурда дүйнө эли согуштун саясий тирешүүсүнүн зыяндуулугун түшүнүп, ага каршы кыймылдар күчөдү. Япониядагы Хиросима жана Нагасаки трагедиясы. 1945-жылы 6-августта АКШ Хиросима, 9-августта Нагасаки шаарларына атом бомбасын таштаган. Жардыруудан бир заматта 80 000 адам тирүүлөй күйүп калган. 1945-жылдын аягына чейин каза болгондордун жалпы саны, анын ичинде онкологиялык оорулар жана радиациялык оорулар Хиросимада 90 000-ден 166 000-ге чейин, Нагасакиде 60 000-ден 80 000 адамга чейин жеткен. Хиросимага ташталган бомбанын радиоактивдүү заттары 4,5 тонна болгон. Украинадагы Чернобыль трагедиясы. Чернобыль атомдук электростанциясындагы трагедия 26 апрелде 1986-жылы болуп өткөн. Анын натыйжасында
50 тоннага жакын зыяндуу радиоактивдүү заттар абага тараган. Чернобыль атомдук электростанциясындагы авария дүйнөдөгү адамзатка таасир эткен эң коркунучтуу окуя болуп калды. Ушул жана башка маселелерди чечүү үчүн адамдар жүрүм-турумга жаңыча өтүшү, жаңы багытта ой жүгүртүүсү, аң-сезимге революция жүргүзүүсү зарыл. Демографиялык фактор. Үчүнчү дүйнөнүн элдери. Бул өлкөлөрдүн элдери жакырчылыкка, ачарчылыкка жана ар кандай эпидемияларга көбүрөөк кабылууда. Акыркы 30 жылда экономикасы күчтүү өнүккөн өлкөлөрдө адамдар 43% өссө, калган 170 өлкөнүн калкы 2,2 эсеге өскөн. Демограф окумуштуулары. Өнүккөн өлкөлөрдүн калкы бир калыпта кармалып же төмөндөп кетиши мүмкүн. Үчүнчү дүйнөнүн калкынын саны улам барган сайын көбөйөт. Бул алардын абалын оорлотуп, ачарчылык жана жакырчылыкка алып келет деп эсептешет. Батыштагы техногендик өнүгүү, согуштук максат, үстөмдүк кылуу, пайда табуу максаты үчүн өнүгүп келген илимий-техникалык революциянын зыяндуу кесепеттерин жоюу да азыркы доордун глобалдуу проблемасы болуп эсептелинет. Заманбап цивилизация коомдук турмуштун бардык тармактарында илимде, техникада, маданиятта мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетишти. Бирок ошол эле учурда адамзатка чоң коркунуч алып келген глобалдуу кризистерге дуушар кылды. Бул көйгөйдү чечүү үчүн дүйнө эли биригип, чогуу чечиши зарыл. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Экономиканын интернационалданышы деген эмне? Капитализмдин үч борборуна кайсы өлкөлөр кирет? Глобалдуу проблемалар деген эмне? Термоядролук согуштун коркунучу барбы? Экологиялык кризис эмнеден көрүнөт? Демографиялык проблеманы кандайча түшүнөсүңөр?